Тиметейге жазылған биринчи кат. Биринчи бөлүм. Куткаруучу Кудайыбыздын жана үмүтүбүз Машаяк Исанын амири боюнча Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан өз колум менен ишенимге алып келип, өз уулумдай көргөн Тиметейге дубай салам. Ылайым эле Кудай атабыз менен эгебиз Машаяк Иса сага ырайымдуу жана кайрымдуу болуп, тынччылык берсин. Македония аймагына баратканымда суранганымдай, эми да сенин Эфес шаарында калып, жанагы жалган окутууларды таратып жаткан немелерге тыюу салууңду көптөн көп өтүнөм. Алардын болмуштарды айтып, эзели түгөнбөс санжыраларды териштиргени, талаш тартыш гана туудуруп, Кудайдын ишеним аркылуу билинчүү ишине жолтоо болууда. Муну мен ишенгендер бири-бирин сүйө билишсин деп айтып жатам. Мындай сүйүү болсо чын жүрөктөн, таза абийирден жана астейдил ишенимден келип чыгат. Айрымдар булардан баш тартышып, куру бекер талаш тартыштарга кирип кетишти. Алар Тоорат окутуучулары болгусу бар. Бирок эмнени кеп кылып, эмнени ырастап жатышканын өздөрү да билишпейт. Ал эми биз Тоорат мыйзамынын эгерде аны туура колдонсо жакшы экенин билебиз. Тоорат мыйзамы адил адамдар үчүн берилген эмес. Ал мыйзамды бузган тоң моюн адамдар үчүн, Кудайдан коркпогон, күнөөгө белчесинен баткандар үчүн, эч нерсени ыйык тутпаган жана Кудайга акарат келтирген, ата-энесин же башка бирөөнү өлтүргөндөр үчүн, бузукулар жана бачабаздар, киши уурдагычтар, алдамчылар, жалган күбөлөр, дегеле туура окутуунун бардык каршылаштары үчүн берилген. Бул окутуу бардык мактоого татыктуу болгон, даңазалуу Кудайыбыздын мага ишенип тапшырган жакшы кабарында камтылган. Ишимди аткарууга мага күч кубат берип турган эгебиз Машаяк Исага ыраазымын. Анткени ал мени ишенимдүү деп таап, өзүнө кызмат кылууга дайындады. Бир кезде ага тил тийгизип, үмөттөрүн куугунтуктап, өзүн кордогонума карабастан, муну билбестик жана ишенбестиктен кылганымды билип, ал мага кайрымдуу болду. Не деген ырайымын көрсөтүп, жараткан эгебиз мени өзүнө ишендирип, башкаларга мээримдүү кылды. Мындай ишеним менен мээримге биз Машаяк Иса менен тыгыз байланышыбыз аркылуу ээ болобуз. Мына бул сөз анык жана толук ишеним менен кабыл алынууга тийиш. Машаяк Иса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткарыш үчүн келген. Алардын ичинен болсо жеткен күнөөкөрү менмин. Кудай мага ырайым кылганда, Машаяк Иса дал ушул жеткен күнөөкөр болгон мен аркылуу өзүнүн чексиз сабырдуулугун көрсөттү. Ал муну келечекте түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп, Исага ишеним арткандарга үлгү болсун деген. Түбөлүктүн падышасына өлбөс, көзгө көрүнбөс, бирден бир Кудайга, кылымдардан кылымдарга урмат жана даңк болсун. Амин. Тиметей балам, сага ушул насааттарымды мурда сен жөнүндө айтылган пайгамбарчылыктарды эске алып айтып жатам. Рухий салгылашууда жеңишке жетиш үчүн алар сага курал болуп, ишеним менен таза абийирди сактоого жардам болсун. Кээ бирөөлөр абийирин жеп, ишенимин курутушту. Алардын экөө Именей менен Искендер. Кудайга тил тийгизгенин токтотсун деп, мен аларды шайтандын колуна тапшырган элем.